Есікке Қасым. Açay. Kutlukta için. Okuçular, muallimler, ata-eneler, ардактуу 20 жылдык жолугушуунун катышуучулары жана бүгүнкү салтанаттын меймандары, сиздердин катышууңуздар менен акыркы коңгуроо ажемин ачык деп жарыялоого уруксат этиңиздер. Урматтуу бүгүнкү салтанаттын катышуучулары, быйылкы 2015-2016 окуу жылында биздин Суан уулу Алмаз атындагы орто мектебинде 385 окуучу билим алышып, аларды окутуп тарбиялоодо 28 мугалим талыкпастан чыгармачылык менен эмгектенип келишти. 385 окуучунун 35 окуучусу отличник, 88 окуучу окуунун ударниги болушту. 8 окуучу райондук олимпиадада байгелүү орундарды камсыз кылышып, алардын ичинен 11 класстын окуучусу Рыспек кызы Айдала областтык олимпиадага катышып, байгелүү орундарды камсыз кылды. Ал биология предметинин окуткалык мугалими Зулбуева Базаркүл эжеке. Бул окуучуларды окутуп тарбиялоодо үзүрлүү эмгектенип келишкен мугалимдерибиздин 10 мугалим Кыргыз Республикасынын элге билим берүүсүнүн мыктылары. Бул эжеке агайларыбыз педагогикалык майданда талыкпастан изденүү, чыгармачылык менен дагы деле эмгектенишүүдө. Окуу жылы ичинде мектеп окуучулары менен ар кандай темада диспуттар, кечелер, сабак таймаштар, заманбап азыркы заманда ачык сабактар, интерактивдүү усулдар менен колдонулган сабактар өтүлүп турду. Ошондой эле ийрим жетекчиси Аталыкова Топчугүлдүн жетекчилиги менен организатор Орозбаева Жыргал эжекебиздин жана тамаша оюндарына өткөрүлүп, алгылыктуу ийгиликтерге жетишип, биздин мектепти кубандырды десем, класстын бүтүрүүчүлөрү мектепке кошкон салымы менен окуучулардын билим алуусуна жакшы шарттар түзүлүп жатат. Алып көрсөк, акыркы коңгуроо майрамына карата күбө болуп отурган быйылкы ийгиликтүү тапшырыгыла ушул ийгиликтүү тапшырыгы менен ушул окуучуларга арналган эл жер үчүн чек арада бек тутуп, тынчтык деген ыйык сөздү колдогон дагы бирөө болгон асыл дарыгер, элчи адам бол демекчимин. Бүгүнкү күнү акыркы коңгуроо салтанаты бизге дагы бир кубанч тартуулап отурат. Майрам менен кошо кош майрам болуп отурат. Мындан 20 жыл мурун бүтүрүп, сындык жолугушууга келген, турмуштан өз ордун таап, бактылуу ата, бактылуу энеге айланып, бактылуу кубанчка бөлөнүп турушкан биздин 20 жыл мурунку кишимен. Бул бүгүнкү мезгилде калкка айланып калган жолугушууга келишиңер менен ар бириңердин турмуштагы ийгилигиңерди жазып айтып отурсак, кагазда убак Иргешбаева Айчурок эжеке сыйланат. Эркенбаев Нургазы агай сыйланат. Классынын окуучусу Токтосун кызы Алтынбүбү. Ошондой эле ардак грамота менен 10 классынын окуучусу Токсонбай уулу Куткелди сыйланат. Технологияларды колдонууга кошкон салымы үчүн сыйланат. Адилет биздин балдар Сейил балдар бакчасынын атынан гүл десте кабыл алып коюңуздар. Урматтуу меймандар, урматтуу кадырлуу коноктор,
Урматтуу биздин сүйүктүү эжекелерибиз, урматтуу биздин сүйүктүү 20 жылдык мааракенин ардактуу меймандары. Ошондой эле бүгүнкү биздин ушул акыркы коңур аземинин уландары жана кыздары бүтүрүүчү 11 класстын, ошондой эле 9 класстын баарыңыздарды бүгүнкү чатырап келген жашнакай, адамдын жүрөгүнөн түнөк тапкан байламыздар менен биздин Сейил балдар бакчасынын атынан куттуктайбыз. Рахмат балдар, кана ордубуздан турабыз. Эми балдар келе биздин балдарыбыз бирине кыргыз тилин гана үйрөнбөстөн, биздин кош тил, орус тилибизди да аябай жакшы билебиз. Келе орус тилинен саламдашып коебуз. Кеттик балдар. Sensin benim kor boyuma gönlüm olsun.
бақуат турмушта жашап жүргөнүңөргө тилектешмин. 20 жылдык малдарга алганыңар менен тең арыгыла. Кудайдан не тилесеңер тилегиңерди жараткан Алла берсин. Ар дайым жакшылыкта жүргүлө. Жолуңар ачык болсун, жолдошуңар кызыр болсун. Көңүл бурганыңар үчүн рахмат. Баргым келет бир өзүмө талпылып. Бүгүн тура мына Алмаз Зубанов мектебинде сагынып демекчи. Салмастарбы 20 жылдык мааракенин жолугушуучулары. Кутмандуу кечиңиздер менен. Өтсө күндөр кусалыгым артылып. Ошол күндөр келбесе ми кайрылып. О андагы балакез кандай сонун, окуучулар, классташтар жайнаган. Эң бактылуу күндөр өткөн өзүмдө, унутулбай дали турасың көзүмдө. Кубалашып ойлоп буз окууну, эх балалык, кайда кеттиң көрүнбөй. Мезгил өтүп, аяктадык мектепти, мелтирейт ко асманыңды келбети. Бир эскерип өткүм келдер менен, балалыкты, окуучулук ал кезде. Көздөрүбүз тамчы жашка толдугу, кагылып биздин эң акыркы коңгуру. Көздөрүмдүн карегинен эч кетпес, мектебимдин элиси менде калдыгы. Билим берип бизди дайым үндөгөн, жаздырып атамгасын үйрөткөн. Каалайм сизге жеке узун өмүр, жашоонун эң жакшысын гүлдөгөн. Кош бол менен, кош бол алтын мектебим, бек сактайм мага берген белегиң. Кош болгула классташ парталашым, мектебим, калемим жана дептерим. Жалпы классташтарыбыз атынан туулдук 98 жолборс жылы чоңоюп бойго жеттик ар бир күнү. Мектептин босогосун аттаганда жаралгандыр биздеги алгач сүйүү. Тааныштык классташтар чогуу жүрүп, каттырып, кубалашып, ойноп күлүп, 11 жыл өткөнүн биз сезбеттирбиз. Эми мынтип ал күндөрдү эскеребиз. Ал жылдарды артка салып биз кетебиз. Мектепте чогуу ойногон кездерибиз. Эсин болсо келечекте ар бирибиз кайрадан бул мектепте кездешебиз. Жалпы классташтарга көгүмү жок, аппак сулуу таңдардай. Күлкүгө бай, сүйүүгө бай, шаңга бай. Көңүл кушун көкөлөткөн обого кандай Урматтуу ага эжекелер, урматтуу үйрөнчүлөр, урматтуу биринчи класста жыйынтыктап жаткандар, жалпы эле коноктор, башкысы туугандар. Бүгүнкү акыркы коңгуроо майрамыбыздар менен. Акыркы коңгуроо деген бул 11 класс үчүн балалыктын акыркы коңгуроосу болгон менен жаштыктын биринчи тепкичи. Сапарыңар байсалдуу болсун демекчибиз. Ушул айылда өсүп, ушундай мектепте окуп, ушундай жакшы мугалимдерден тарбия алып, ушундай эрезеге жеткирип, анан ушул күнгө келип отурган Кудайга чексиз шүгүрлөрдү айтып, рахмат айтабыз. Анткени биз 20 жылдык бүгүн келип отургандар айрым башка мектептегилерден, шаардагылардан айырмаланып, классташ гана эмес, бир суудан ичкен, бир абадан дем алган түйүбүз бир, тегибиз бир тууганбыз. Бул дагы дайыма чектелүү тагдырдын беришендиги деп кабылдайбыз. 1,5 миллиард эли бар Кытайдан бир манасчы чыкпаптыр. Дүйнөдө 300 улут бар экен, анан 200дөй мамлекет бар. Биринде да төкмөчүлүк өнөр жок экен. Бул Кыргызда гана бар экен. Көрсө, Кыргызда тарбия, Кыргызда элдик педагога, анан Кыргызда момундай күчтүү мугалимдер тарбия берет экен. Мына бүгүн Сирияда бир жолу бомба атылбай тынчуктасак гана экен деп, Кенияда суу болгондо гана эле, же болбосо дагы бир жерде акчам болсо мектепке барат элем дейт. Биздин Кыргызстанда гана, анын ичинде ушундай элеттерде гана ар бир ата эне баласын жерде калса дагы эң татынакай кийим кийгизип мектепке алып барат. Бул дагы биздин дайыма ушул
тагдырга рахмат айта турган дагы бир чоң бактыбыз десек болот. Адам деген ушундай нерсе экен, башында бардыгынан биринчи үлгүргүбүз келет экен. Биринчи жүгүрөт экенбиз, бирок акыркы маарага дайыма акыркы жеткибиз келет экен. Биз да ошентип жүгүргөнбүз. Анан ушунчалык чоң болгубуз келген. 20 жыл мурун ушул 11 класстарга окшоп араңыздарда турганбыз. Бирок кийин биз дароо чоң болуп, турмуш сапарына аттангандан кийин ишенип коюңуздар, дароо бала болгубуз келди. Дароо мектепке кайткыбыз келди. Ар бир кадамда сиздердин сөзүңүздөр, урушканыңыздар, берген тарбияңыздар, ар бир айткан формулаңыздар жүрөгүбүздө ойноп турду. Ишенип коюңуздар, аябай пайдалуу болду. Мен мектепте окуучуларга айтат элем, бүгүн ушул берилген, ушул мүмкүнчүлүктү пайдаланып, ушундай эжекелердин ар бир сөзүн жүрөгүңүздөргө түйүп, турмуш туткасына дайым пайдаланыңыздар. Бирок тагдыр деген ушундай нерсе экен, балалыкка ушунчалык кеткибиз келсек да биз бара алган жокпуз. Бирок ошол балалыкка сапар жасатыла турган бул дүйнөдө эки гана адам болот экен. Биринчиси апабыз, экинчиси мугалимдер. Ошол балалыгыбызды көз алдыбызга алып келип, бүгүн бизди толкунтантып турган, бүгүн бизди ат айлантып казыгын табат кылып ушул жерге атабыз көрбөгөн Россиядан, Казакстандан, дагы чет мамлекеттерден алып келип астыңыздарга дем ушинтип таазим кылдырып отурган мугалимдер, урматтуу устаттарыбыз, көздөрүңүздөр үчүн, сөздөрүңүздөр үчүн, өздөрүңүздөр үчүн бир ордубуздан туруп коелучу таазим этебиз. Дагы бир жолу таазим этеличи. Ошон үчүн баягы адам асманды, айдын нурун кармап билип, дүйнөнү жалгыз билип алтындан үйгө кирсе дагы бир кишинин астынан тура эте албайт экен. Бул мугалим экен. Урматтуу, ушул мугалимдик кесипти тандап алганыгар үчүн бул дүйнөдө бизден ыраазычылык, тиги дүйнөдө Аллахтан ыраазычылык болсун дейт. Анан эми сиздер үчүн эмне белектесек аз болчудай сезде. 1 саат бала окутуп, мен мына 15 жыл мугалиммин, ошондо сиздерге рахмат айтканыма бүгүн ачылып бер. Анан биз ушул классташтар кеңешип отуруп, кантип бир мугалимдерибиздин эмгегин өлбөс кылсак экен, кантип бир ушулардын жүрөгүндө биздин республикалык кыргыз тили коомуна кат жолдоп, ошол жактан сиздердин эмгегиңиздерди баалап, мыкты мугалим деген атайын чечим менен наамдарды алып келдик эле, ошолорду тапшырууга уруксат этиңиздер. Майдагы чечими менен Субан уулу Алмаз атында орто мектебинин мугалими Шаралиева Батма элеттиги эң мыкты устат номинациясы менен сыйланат. Ушул биздин мектептин мугалимдерин тил жана маданият кезине элеттиги эң мыкты устаттар жана мектеп деп чыгарган экен, ушуну мектеп директоруна тапшырып коелу. Андан кийинки кезиттен Ош жаңыргы кезине дагы биздин мугалимдерди чыгарган экен. Мына ушул кезиттен биз мугалимдер эс алып олтурганда кенен чонон окусун деп бирден беребиз. Мына кежике ушунун ичинде сиз барсыз. Сизди бүтүн область таанып, область урматтап турган мезгил. Эжекем үчүн кол чаап коюңуздарчы.